Традициядан бери кыргыздарда негизинен сүт жана эттен жасалган тамак аштын түрү 100дөн ашат. Кыргыздар төт, топоз, жылкы, кой, эчки жана кайберендердин эттеринен тамактанышып, жана алардан нече түрлүү тамактарды жасашат. Кыргызда эмне көп той көп. Канчалаган кылымдар өтсө дагы мал союп, устукан тартуу салтыбыз кала элек. Устукан тартуу кыргыздын эң негизги конок тамагы болуп, конокторго тартылат. Устукан тартуу бул негизги жерлерине карата ар кандай болуп бөлүнүп келет. Мисалга ала турган болсок, бул устукан баш Кыргызстандын түштүк жергесинде улууларга тартылса, ал эми түндүк жергесинде коноктордун эң кичүүсүнө тартылат. Ушундан улам эки уруунун ортосунда көптөгөн пикир келишпестиктерге күбө болуп келебиз. Ушундай болсо дагы биз сиздерге устукан тартуунун негизги эрежесин айта кетсек, бир койдо 12 устукан болот, бирок анын 12си тең сыйлуу устукан болбойт. Баш коноктордун эң сыйлуусуна тартылуучу устукан болуп эсептелинет. Бул башты коноктордун эң улуусуна тартабыз. Устуканды алган конок ыраазы болгондугун билдириш үчүн устукандан бир аз ооз тиеп дагы аны коноктордун арасындагы эң жаштарына берет. Алар башты алып эрежеси менен бузуп жана аларды эрежеси менен башкаларга бөлүштүрүп берет. Андан кийинки бул жамбаш. Жамбаш бул эти көп жилик. Бул эти көп жиликти бул улууларына, коноктун улууларына, эркекке дагы, аялга дагы тартса болот. Андан кийинки бул кашка жилик болуп эсептелет. Кашка жилик дагы эти көп жилик. Муну эркекке да, аялга да тартса болот. Мунда эң даамдуу чучугу бар. Андан кийинки жото жилик. Жото жилик бул чүкөлүү жилик болуп эсептелип, бул эркектерге гана тартылуучу устукан. Жото жиликтин негизги сөөгүнөн илгеркилер бешиктин ишебегин жасашкан. Каржилик кашка жиликтен кийин келген улуу устукандардын бири. Өткөн замандарда жигиттер каржиликти өздөрү менен жортулга алып алышкан. Же болбосо ою бузук душмандардан жана адамдардан коргойт деген ишеничте адамдар өз үйлөрүнүн кире беришине илип коюшкан. Бул жиликтин эти өтө даамдуу болгону менен бул көпчүлүк жерлерде устукан катары тартылбайт. Бул жиликти илгери адамдар өздөрүнүн кумуна же экинчи аялына тартылышкан. Дагы улуулугу боюнча каржиликтен кийин келип, эркекке да аялга да тартыла берүүчү устукан болуп эсептелет. Мурдагы замандарда далы менен төлгө тартып, кийинки жылдын аба ырайын жана келүүчү түшүмдүн кандай болоорун алдын ала биле алышкан. Устукан омуртка, бул омуртканы бөлүп жаш конокторго берсе болот. Төш кыздарга арналган устукан. Ата-энелер төштү бышкан же чийки абалында турмушка чыккан кыздын үйүнө берип жиберишкен. Кабыргадагы омуртка сыяктуу эле өз-өзүнчө бөлүнүп, устукан катары тартылса болот. Куймулчак койдун койрок этинин майлуу бөлүгү. Муну эң улгайган аялга, байбичеге же болбосо кудагайга тартышат. Кыргыздар конок тоскондо устукандардан кийин 5 бармак тартышат. 5 бармак бул тамактын аталышы 5 манжа же 5 бармак деген сөздөн келип чыккан. Анын себеби илгери көчмөндөр тамак ашты кашык же аш айры менен жебестен бир гана колу менен жешкен. 5 бармак майда тууралган жылкыдын же койдун этинен жасалган кыргыздардын эң сый тамагы. Чучук кыргыздардын жылкынын казасынан даярдалган эң байыркы чүйгүн тамагы. Ал ар кандай кошулмалардын натыйжасында жасалат жана ал кошулмалардын даамы казыга сиңген соң жылкынын жерисине салынып, учтары жип менен булат. Ал жасалышына карай ыңак жана жөнөкөй болуп бөлүнөт. 5 бармак жөнүндө кызыктуу факт: Бишкекте 2018-жылы 11-февралда 1464 килограмм болгон 5 бармак жана 117 метр болгон чучук жасалган. 5 бармак Гиннес рекорд китебине кирген. Олобу өпкөн ичине татымына жараша туздалган майлуу сүт куюлуп бышырылган чүйгүн тамак. Аны куюлган тамак деп атап коюшат. Курдак кеңири тараган чүйгүн эт тамактарынын бири. Кыргыздарда курдак жаңы союлган малдын этинен, ички эттеринен жасалат. Жүрөк, боор жана арка, моюн эттери менен куюлат. Курдактын бир нече түрлөрү бар. Жайкаптада көлөкө издеп, акактап жүргөн маалда максым, чалап, жарма, бозо аттуу, кымыз аттуу улуттук суусундуктарды ичип, суусунууну кандырууга эмне гана жетсин. Булардын пайдалуулугу медициналык изилдөөлөрдө ашказан, боор, гемоглобин түшүү аттуу ооруларга
дартка даба болушпабы белгилет. Тарых барактарында кымыз жөнүндө эң байыркы маалымат Игнатьев жылнамасында кездешет. Анда князь Игорь Северский тоолуктардын туткунунан аны кайтарган жоокерлер кымыз ичип уктап калганда качып чыккан деп жазылат. 1245-жылы айтылуу Батыхан князь Галскийди кымыз менен сыйлагандыгы жөнүндө маалымат бар. Белгилүү европалык саякатчы Марко Поло 13-кылымдын экинчи жарымында Орто Азияга жасаган саякатынан кийин кымызды акшарат деп жазып калтырган. Сары май бул кыргыздардын барктуу салттуу тамактарынын бири болуп эсептелинет. Кыргыздарда сары майды жасоо ыкмасы төмөкүдөй болот. Майды жуулуп, андан соң каймакты сызгырып, андан чөбөгөсүнөн бөлүнүп алып жасалат. Кыргыздарда конокко барганда тамактан даан түйүүдөн мурда сөзсүз сары майдан ооз сүйүү дагы бул тамак ичүүсүнүн бир этикасы катары белгилүү. Борсок кыргыздын улуттук нандарынын бири болуп эсептелет. Борсок өз ичинен 5ке бөлүнөт. Чарчык борсок, чүй борсок, көкөрдөн түспөлдөш болуп бышырылган борсок, бал борсок жана ширин борсок. Көбүн эсе тараган түрү бул чарчык борсок болуп эсептелинет. Ал жандан кийинки биздин улуттук наныбыз май токуч болуп эсептелет. Аны кээ бирлер челпек же оймо деп да аташып коюшат.